Түркиянын Истанбул шаарынын түштүгүндөгү Изник шаарында кыргыз жоокерлеринин эстелиги деп таанылган күмбөз бар. Ал 13-кылымда Изникти каратууда шейит болгон кыргыз жоокерлеринин урматына ошол кездеги башкаруучу Султан Осман Гази тарабынан курулган. Бул жерде Анадолу түрктөрү менен бирге салгылашкан жана эрдик жасаган кыргыз аскерлеринин сөөгү жатат. Ал жерге туристтер барып зыярат кылышат. Айрым учурларда Түркияда жашаган кыргыздар Изникке атайын тур уюштуруп барышып, күмбөзгө Куран окушуп, иш-чараларды да өткөрүп турушат. 2000-жылдары Түркиянын башкы башкаруу фонду бул маданий комплексти калыбына келтирүү боюнча оңдоо иштерин жүргүзгөн. 2006-жылы болсо күмбөздүн жанына белгилүү скульптор Тургунбай Садыков тарабынан кыргыз баатырларынын эстелиги тургузулган. Бул жылы февраль айында Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Кубанычбек Өмүралиев Изник шаарына атайын иш сапары менен барып, шаар мэри Мехмет Уста менен жолугушуп, кыргыз күмбөзүн да көрүп кеткен эле. Анда шаар башчысы менен күмбөздүн айрым жерлерин оңдоп түздөө, жакшыртуу тууралуу сөздөр болгон. Алардын бири катары жакында эле күмбөздүн астындагы көрөнөкчөдөгү жазуунун мазмуну жана каталары оңдолуп жаңыртылды. Ага кошумча Изниктин туристтик китепчелеринде бул тарыхый эстелик тууралуу маалыматтар жарыяланып, басылып чыкканы турат. Клара Кудайбергенова, Түркия.